Мен жериме кол салуу башталды, захват башталды. Чүй облусунун Новопокровка айылынын тургуну 70 жаштагы Нуржан апа эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында үлүшкө тийген 1 гектарга жакын жерин иштетип, дыйканчылык кылып келген. Бирок 3 жыл мурун бир нече адамдан турган топ ал жерге турак жайларды салып баштаган. Маселеси ошолор кимден алган? Алган киши өлгөн баланын распискасы менен жүрүшөт да. Ал баланы мен немеге бергенде, ал сотко неме болгон экен. Өлгөн экен ал бала мен немеге бергенде. Ошо өлгөн баланын распискасы менен жүрүшөт. Ал баланы изилдегенде неме болушкан. Тиги сатып алып саткан бала экен да. Ошондо булар бир ок менен 2 коёну атып атышат да. Менин жериме үй салып алышты дагы, өзүлөрү тиги баладан сатып аткан жерди пайдаланып атышат да, сатышып, эмне кылышып. Адистердин айтымында жер талашка байланыштуу маселелердин аягы токтобой келет. Мындай көрүнүштүн орун алышынын бир нече себеби бар. Биринчи себеп бул мисалы 90-жылдар, 2000-жылдар айыл өкмөттөр, райондук администрациялар жер бөлүү жөнүндө токтомун мисалы 2-3 кишиге чыгарып жиберген, бир эле жердичи. Ошондой маселелер көп болот. Экинчи маселе бул кадастр, азыр кадастр деп аталып атпайбы? Госрегистр орусча айтканда. Каттоо мамлекеттик органы ошол жерлерди туура эмес каттап койгон да. Мисалы бирөөнүн жерин башканыкына каттап, же мисалы ошол жердин чектерин туура эмес жазып коюшкан, көрсөтүп коюшкан. Ошондон улам көп жер талаштар пайда болуп атат. Үчүнчү маселе бул шылуундардын иши. Мисалы шылуундар кандай кылат? Алар келип туруп бирөөнүн жерин келип сатып берет. Бир кандайдыр бир документтер жасап, мыйзамсыз аларды ошо распискалар аркылуу, же мисалы подделка аркылуу кызыл китептерди, көк китептерди жасап, бирөөнүн жерин эле сатып беришет. Бул шылуундардын айынан бирөөнүн жери сатылып калат, келсе эле башканын жери болуп чыгып калат. Анан экөө талашып жатып калышат да. Турак жай салуу же башка максатта жер сатып алууда жарандар тийиштүү документтерди кадастр мекемесинен текшертип туруп алуусу зарыл. Антпесе шылуундар торуна илинип, жерден же акчадан жок кылуу коркунучу болушу мүмкүн. Ал эми жер басып алып саткандык үчүн мыйзам боюнча катуу жаза бар. Элдер сатып алып аткандар биринчи кезекте документтерин текшериш керек. Документтерин текшергенде мисалы көп маалда, көп убакытта шылуундар көбүнчө эле жараксыз эле кагаздарды көрсөтө беришет да, токтомдорду жараксыз. Алар жок, мисалы мамлекеттик катталган эмес, мамлекеттик органда катталган эмес, жөн эле баягы жараксыз документ да. Аларды текшериш үчүн биринчи эле ошол каттуу органга барыш керек, кадастрга. Кадастрга барып туруп, ал жакта өздөрү выписка беришет, тактап беришет. Анан көрсөтүш керек, ушул жер мына баланча кишиге катталганбы, алсам болобу? Анын историясын алыш керек, тарыхын алса болот, мисалы ошол жердин же үйдүнчү. Ал жерде чыгат кантип сатып алган, кимге өткөн, акыркы мисалы сатып аткан киши кантип алган, эмненин негизинде алган. Ошонун баардыгын карап чыгыш керек. Эгерде жериңерди басып алса бир жарандар, ал боюнча сиздер сотко кайрылсаңыздар болот, жарандык тартипте. Сотко кайрылганда ошол мыйзамсыз курулуштарды бузуу боюнча доо арыз менен кайрылса болот. Жер басып алгандарга 10 жылга чейин эркинден ажыратуу эмеси көрсөтүлгөн да. Жер алууда юристтин кеңешин эске алыңыз, антпесе бул жаатта тобокелчилик жогору. Чапара Садыкказиева, Кадыр Султаналиев, Айна Токталиева, Замана студиясы.